алейкум, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Бир жумадан кийин кайрадан сиздер менен амандашып жатабыз. Кандайсыздар, барсыздарбы? Жалпы кыргызстандыктар. Бизди чыдамсыздык менен күтүп аткан бардык жалпы көрөрмандарга ысык салам айтып, баарыңыздарды телеге жакын чакырабыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кызыктын баары али алдыда, ошондуктан биз менен болуңуздар. Бүгүн сиздер үчүн өзгөчө бир маек даярдап койгонбуз, жана мыкты оюндар сиздерди күтүп турат. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин конокторубуз өзгөчө жигиттер келмекчи. Кыздар, бардыгыңыздарды жакыныраак чакырабыз. Бул жигиттердин өзгөчөлүгүн бүгүн сиздер өзүңүздөр көрөсүздөр. Биз жашынакай маек курганда. Билесиң да ким керек экен? Кимдер келерин билебиз. Жалпы жумурай журт үчүн кандай гана керемет ырларды созуп жүрүшкөн. Биринен бири сулуу, биринен бири татынакай. Бүгүн баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү көтөрөт деп толук ишендирип кетебиз. Анда биздин коноктор Санжар. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, жалгыз бак токой болбойт демекчи. Кийинки чыга турган мырзалардагы жалгыз эмес, биз талантыбызды чогуу топ болуп чыгып, өзүбүздүн аракетибизди көргөзмөкчүбүз деп жүргөн жигиттер. Сахнада Жебе тобу. Тосуңуздар. Assalamu alaikum. Жебе тобуна кол чабуулар жаңырсын. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Жебе тобу менен маекти баштап жаткан кезибиз. Жигиттер, Салам Кыргызстанга келишиңиздер менен куттуктайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Убакыт тар болуп турганда мүнөттү бөлүп келип турушат. Жана ушул учурда эң эле бысмылдап туруп баштаганда эле сиздерден баштайлы, теле көрүүчүлөр менен күйөрмандар менен учуралашып алсаңар болот. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ассаламу алейкум. Кышында сиздерге ысык салам. Суук кезде. Кандай жүрөсүздөр? Кыштан үшөбөй, жүдөбөй. Кыш мезгили негизи келип, мына кыш аппак кар эшикте аруу сезим, тазалык негизи кышында ушундай деп коет. Ошо кыш мезгили сиздер үчүн кандай келди? Кимиңиздер кандай тосуп алдыңыздар кышты? Жакшы, кышты жакшы тосуп алдык, бысмылда деп. Ал эми мунун баары деги эле ушул күнгө чейин бир суроону беребиз деп жүргөнбүз. Бул суроону биздин социалдык тармактарга дагы теле көрүүчүлөрүбүз, сиздердин күйөрмандарыңыз ар дайым сурап кетет. Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт деген сөз бар. Шоу бизнес казанында 4 кочкордун башы кантип кайнап жүрөт? Кантип бири-бириңер менен иштешип атасыңар? Негизи баягы абдан жакшы суроо болду. Төртөөбүз бириккенде баягы 5 манжа бөлөк билек бир деген сөз бар го, бизде кыргыздарда жакшы айтылган сөз. Ошол баягы төртөөбүз бириккенде биз бир адамдан да көрөк күчтүү билек болот. Күчтүүрөөк билек болобуз. Баягы бир-бирден сындырсаң сынып кетет, ал эми төртөөбүз бир сындырсаң сынбайт да. Ошондой эле. Бешинчи кенже. Бешинчибиз биздин эң главный билегибиз бул кенже дүйшөй. Мен ойлотпаймынбы, балким оригиналдуу башка 4 манжалуу муштум депчи. Бешинчиси кенже дүйшөй отурбайбы? 5 демекчи баш бармак кенже, сөмөй ким? Калгандарыбыз. Жок, мындай 5 болуп атпайбы? Сөмөй Самат макул. Самат? Ортоңгол? Кумар. Аты жокчу, аты жок. Недер? Чупалак сени. Чупалак, чичалак деп коет эмеспи? Эмнеге тура сен чичалатпайсыңбы? Туп-туура. Азыр мынакей төртөөңүздөр, ошо төртөөңүздөрдүн 4 башка мүнөзүңүздөр бар, Төртөөңүздөр 4 башкачасыздар. Ошо сиз чипалак деп кеттиңиз, чынында эле сиздердин тобуңарда кимиңер чичалак? Биздин топто негизи чичалак жок болсо керек. Эмне дегенде бардыгыбыз тең баягы төртөөбүз жолуккан жерде репетицияларда деле тамашаны аябай катуу тамашалашабыз. Анан эч кимибиз чичалап кеткен убакыт болбойт да. Бардыгыбыз тең ошол жерден оштер кошулуп ошол эми тамашакөй жакшы болгон күндө деле баягы казан аяк кагышат деп коет го турмуштачы. Анан баягы төртөөңөр бир жүрөсүңөр, бир отуруп, бир туруп, бир ырдап концерттерге гастролдойсуңар. Ошол убакта кантип эле араңарда бир пикир келишпестиктер болбосун? Болот да. Эми туура айтасыз, 5 кол тең эмес депчи, баягы топко бардыгыбыз келгенде негизи
ошо бысымылда дегенде эле кенжем ушул эң биринчи бизге ынтымакты аябай баса белгилеп кармаган. Эмне үчүн дегенде канчалык жакшырдайсың, канчалык кимиң кыйын болуп кеткен күндө дагы ынтымак бар жерде баягы ырыс бар, өсүп өнүгөт депчи. Ошол ынтымакты эң биринчи бизге ошол жөнүндө бысымда деп келгенде эле ошол ынтымакты биринчи ынтымак менен сүйлөшүп, ошол жөнүндө чечишип туруп, анан кийинки талантты аркы беркени сүйлөшүп ошенткен да. Анан менин оюмча ошол бысымда деп түзүп баягы фундаментти ушу ынтымакка баса бекем койгон үчүн ушул убакка Канча жыл болду чогуу? 5 жыл болду. 5 жыл болуп калды. Башында биринчи, экинчи жылдары болгон мындай кичинекей мындай. Ошолорду айтып Пикир берсең кызык болот. келишпестиктер, бирок эсте жок чында. Эстесең антип эле мушташтыңар беле? Жок, мушташка жеткен эмес. Ошо эркегиңиз турбайсыңар. А эмечи мушташкан эмес экен, кенжеже силерди урду эле. Жок, эмес. Ой, Оны урган окшойт, сени урган окшойт. Башың кармай урган эмес дейсиң. Кенжеженин мындай характерин билебиз да, өзүбүздөн го мындай тартар кантип эле бир чапканга жарабасын. Жок, баягы социалдык тармактарда бир убакта биздин клиптин за кадром деген чыкканда, ошондо кенжем баягы камерага мындай иштегиле деп катуу кыйкырып тонун көтөрүп, ошондо ошол убактагысы тартылып калып киргенге байланыштуу көп адамдар ойлойт да, силерди кенжеңер аябай сабайт депчи. Жок, кандай эмес да. Жок, бирок негизи чында ошол жана клип тартылып аткан кезде Урчу деп койчу. биз мындай опыт аз болчу да, биз жаңы Ошон үчүн урчу деп койчу. Жебетов, жигиттер, төртөөбүз деп атпайсыңарбы? Чогуу жүрөсүңөр, чогуу жумуш үстүндө жүрөсүңөр, гастролдорго чогуу барасыңар. Бир канча эфир мурун биздин дагы ушул студиябызга жаңы топтордон Заман тобу келип кеткен. Алар менен дагы жеке мага кызыктуу болгон окуясы, өздөрүнүн жана аскер кызматкерлери сыяктуу эле графиктери бар экен, дежурство списоктары бар экен, өздөрүнүн контракттары менен иштейт экен. Мындай канча дагы бир жылга чейин керек болсо азырынча үйлөнгөнгө болбойт деген нерселер дагы бар экен. Анткени үйлөнгөндө түйшүк болуп, Даже кыз менен сүйлөшкөнгө дейсиң. Кыздар менен сүйлөшкөнгө дагы определенный убакта тыюу салынганы бар экен. Силерде кандай? Бизде анчалык эле жесткий график жок. Бизде деген башында багы Алдордон өттүк. алдордон өтүп багы Чоңоюп калган турасыңар бе? Мен айта турган сөзүмдү унутуп калдым. Негизи башынан эле андай график жок болчу бизде мындай. Анткени жана сиз суроо бербедиңизби кандай тартипте депчи. Буга чейин жана кыздарды каттуу кармаса, а балдарга бизге мындай бир сөз айтат, эркекче жүргүлө депчи. Мындай лишний движение кылбай, туура жүрсөңөр баары жакшы болот деп эле бизге андай деле каттуу темелери жок да, график жок. Сизге чоң рахмат. Сизге жакшы элеби баары? Мен да ушу кумарга суроо берип аткам да. Мен атпайм, бирөө таарынтуу окуган сизде. Жок, Кайгылуу отурат. Кенже сени эмне көп сүйлөбөй тигилерден талаш деп койду. Сен Кенже айткан го, сен айтагыра сулуу экенсиң, көп сүйлөбө деп окшойт. жок, Сулуулугуңа зыян тийип калбасын деп. жок, просто мен Мынакей- эң кичүүсүмүн да. Ошон үчүн агаларым сүйлөгөндө угуп, анан кийин Тартиби бар экен да Анда балабыз. барекелде Же тартип бар, же дедовщина күчтүү да. Негизи төртөөңүздөр могу шаарда бирге турасыздарбы же өз-өзүңүздөрдө турасыздарбы? Өз-өзүңөрдө турасыздар. Анан могу топто Жебетовунда эң жакшы ырдайт деп кимиңерди айта аласыңар? Кенже дүйшөбү деп койсун. негизи тура ал. Жок, ал эми Кенже Дүйшөбү өзүнчө. А Жебетов эмес да ал. Жебетовунда мына кимиңер мисалы жанагындай бир гастролдордо жүргөндө үйлөргө коноктоп калганда, кана балдар ырдагылачы дегенде кимиңер көбүнчө выручать этип мындай ырдайсыңар? Баарыбыз чогуу ырдайбыз. Биз группа болгондуктан баарыбыз Кана ырдагылачы көрөйүн. Кана анда төртөөңүздөрдүн бир жакшы ырыңыздарга күбө бололу, андан кийин маектуулайбыз. Карындаш, жалпы карындаштардын урматына сиздер бүгүн карындаштардай болуп сулуу болуп жашарып кетсиңер, ошон үчүн эжекедеги карындаштар үчүн сиздер үчүн. Албай эле калды эжекелерге. Өздөрүн такыр карындаш дейсизби? Сучу алайбыз. Карындаш астачы, тетири баспачы, жакшы эле жигитмин, көз кырың таштачы, көз кырың таштачы. Көзүмдү ала албай, артыңдан барам жай, сезилдиң эң жакын,
Ең жақын адамдай жарокер күлгөнүн эстетти сүйгөнүн сен анын сиңдиси же болуп жүрбөгүн көзөрү кар эле сүйүүгө зар эле эки жак урдумдан уяча бар эле көзөрү кар эле сүйүүгө зар эле эки жак урдумдан уяча бар эле. Баракелде, кол чабуулар. Кумар Самат, Медер. Ой, Медер, экөөңүздөр бир туугансыздар, бир ата, бир энеден. Сиз улуусу, сиз сулуусу. Кичүүсү, экөөңүздөрдүн ата энеңиздер үй бүлөдөн. Мисалы, мен деле эжекем Алина чыкканда, анан мен дагы артист болом дегенде ата энем мага аябай каршы чыкканда, бир үйдө бир эле артист жетет депчи. Сиздерди экөөңүздөр тең артист болгонго ата энеңиздер каршы болгон эмеспи? Жок, негизи Айтыңыз, негизинде эле атам деле, мен апам деле музыкалдык образованиясы бар, училищени бүткөн. Ошондуктан биз силерде барбы образование? Музыкалдык? Тилекке каршы бизде образование жок, бирок вокалга барчубуз. Ошондуктан бизде үй бүлөдө атам дагы, апам дагы каршы болгон жок. Апам өзү чыгармачылыкка алып келген десем жаңылышпайм. Кенже менен тааныштырып, жолуштуруп, кастингге алып барган. Кастинг демекчи, ошол жерде кастингде төртөөңүздөрдү канча кишинин ичинен тандап алды Кенже? Негизи кастинг баягы кээ бир конкурстарда бар го, кастингде бир мисалы максимум бир күндө или бир жумада эле тандалып бүтөт да. Биздики андай болгон жок да. 6 айга созулду. Кенжем келип кастинг кылып кетет, кайра кетет, Алматыдан жазып коет. Анан биз үмүттөнүп жүрүп көпкө 6 айдан кийин анан 6 бала чогулган да. Бир күн чакырды, бардык, 6 бала болду. Сиздердин үйүнүңүздөргө 6 бала чогулуп анан кийин 6 баладан анан төртөөнү чечип туруп анан записке алып барып. Кенже мисалы сиздердин сулуулугуңуздарга, келбетиңиздерге карап тандадыбы же үйүнүңүздөргө карап тандадыбы? Ушул суроону Кенжеме бересиңер го дейм. Негизи Жок, сиздердин өзүңөрдүн жеке оюңар кандай дейсиңер? Ошонча көптөгөн балдардын арасында мисалы сахнага бир гана үн эмес, вид да керек да, мындай келбет да керек, жашнакай бой керек, жашнакай ой керек, акыл керек, внешность керек дегенде ошондо кандай өзүңөрдүн жеке оюңар кандай? Кенже силерде кандай эмне кылып тандады? Көп жерлерге барып ошол интервьюлар берип калганда биздин ошо группа менен отуруп калганыбызды айтат да. Балдардын талантына дагы, келбеттерине, анан өзгөчө ошол тарбияларына. Келбет деп өзүңөрдү сулуу сезесиңерби? Жок, эми Кенжемдин айтышы. Деги эле актуалдуу суроо, эжекеңки ушул болчу, жаңатан бери ушул качан айтат деп. Азыр жигиттер анда дагы бир суроого кайрылып кетели. Сиздердин тобуңуздарга 5 жыл болду деп атасыздар, Ал контрактта канча жылга кол коюлган? Негизи топко келгенде бул келишим боюнча Кенжемдер менен отуруп барак жүзүндө болгон эмес. Мындай эле эркекче өзү айткандай, Кенжем өзү эркектин өзү го. Эркекче тарс деп айткан, ошол боюнча тарс боюнча эле 5 жыл болду мына Кудайга шүгүр. Баарыбыз биргеликте ошол ойдогудай иштеп келатабыз. Анан кийин ал эми ушул өзүнчө иштеп кетүү деген боюнча балким ушу топ өмүр бою Кенжемдин максатына да биздин төртөөбүздүн да максатыбыз да өмүр бою баягы улуу топтор бар го, Ялла, мисалы Казакстанда Музарт бар, ошолор сыяктуу эле үй бүлөлүү болсоңор дагы, ар кимге жалгыздан ырдасаңар, ыр жаздырсаңар болот, бирок группа менен дагы бренд кылып, кармап өмүр бою ушул өмүрдө группанын баягы 35 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык дегенин тоскула деген максатыбыз чоң. Салам Кыргызстан 40-сезондо балким булар жүрөт, жебе тобу акырын кичине лысый болуп калган дегендейчи. Мурут, курсак, Курсак, анан дагы эле чогордо атабыз, мына деп сен дагы эле сүйлөбөй деп кой, Ал эми жигиттер, пландар кандай? Келечек жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Келечек жөнүндө пландар ошол
жакшы азыркы учурда кыска убакыттагы келечек дегенде бир айдан кийин 2 айдан кийин мындай кылып атабыз деп. азыркы убакта жаңы жылдык съемкаларга даярданып жаңырыларды жаздырдык. Анан ошо келаткан Кудай буюрса 2017-де жаңы клиптерди жаздырып, ушул 2016-да биз кичине эс алып койдук да. Анан көбүнчөсү айтып, бул топ эмне көбүнчө интернет булактарда дагы булар жоюлуп кетиптир деген ушундай сөздөр болду да. Андай болгон жок. Мен быйылкы жылы үйлөндүм. Ошо менен алек болуп калдык. Ошо менен алек болуп. Ошо менен алек болуп кичине ошо менен эми Кудай буюрса мына 17-де жакшы концерттер анан клиптерди алдыга коюп. Баракелде, азыр үйлөнүп кеттим деп сиз айттыңыз, калган үчөө башыңар бош, төшүңөр Кудай, башы бош болсо, ушу эми сизге ал суроо тиешеси жок экен, үчөөңүздөрдүн мына калган үчөөңүздөрдүн кимиңиздер мындай будан кийин эле үйлөнө калалы деп мындай сүйүп жатында көбүрөөк мындай кыз жандуурагыңар кимиңер? Мен романтик негизи. Мен романтик да негизи. Анан Жок, неге муну айтып койдук азыр? Очерет сага келди деген да. Сага келет да. Мен үйлөнөт деп атасыңар. Азыр биз ойлойбуз. Мен бир аз эртерээк коюп ойлойм. Жашыңыз канчада? 26. Анда жаш экенсиз үйлөнбөй эле коюңуз. 36-та үйлөнүп жетишет. Ушундай позитивдүү нотада Кыргызстан сиздер үчүн эмне деп жооп берип кетсеңиздер болот. Кыргызстан биз үчүн, мен үчүн үйүм, жерим, жашоом. Сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн үй бүлөм го дегендей чоң бир үй бүлөм. Анан ушул ар бир кыргызстандык кыргыздар ушул мен Кыргызстан бул менин үй бүлөм деп бөлүнбөй жашаса ынтымак болсо өндү көп өсөт го деп ойлойм. Баракелде. Жигиттер, анда сүрөткө түшөлү. Салам Кыргызстанга. Биздин баракчабызда дагы канчалык силердин фанаттыгыңар көп экен, ылдый жакка жазылган комментарийден сандан эле билинип калат. Кол чаалар жаңырсын. Кандай сүрөткө түшөбүз? Келиңиздер, жигиттерди биз жаныбызга алалыбы? Туруп Чоң, бол жака туруп түшөлү. Жанына баралыбы? Бери алдыраак чыккыла. Кол чаалар жаңырсын Жебетовуна. Кыздарыбызды ортого алып берирээк бул тарапка жалат окшойм, Чоң рахмат Жебетов бизде конокто. Али эстеке бүтө элек, эми конкурс баштайбыз. Ортого чакырабыз. Кол чаалар жаңырсын. Реквизиттер даяр. Сулууларыбыз даяр. Сулуулар эки командага бөлүнүп алыңыздар. Командалар өзү эле бөлүнүп калыптыр. Бир туугандар жана бир туугандар эмес болобу, Бир туугандарды бөлүп салбайлыбы? Ошо аралаштырып койбойлубу мындай? Келиңиз, мен бир жигит алайын дагы, бир жигит берейин, Те кинордо көрүп калгансыздар да. Русская рулетка деген оюн бар. Бул оюнду сиздер үчүн азыр бир кыргызча вариантын даярдап койдук. Кыргызская рулетка дейт муну. Жумуртканын 9 данасы бышырылган, бирөөсү чийки. Ортого отурасыздар дагы бири-бирин көз тиктеп, көз жумса болбойт. Андан соң мен айтканда текшерсе болбойт, айландырып көрсө болбойт. Бир эле мындай барып туруп, бир кол менен кармап туруп, оппоненттин башына жарып сындырабыз. Бири-бириңердикине, Бири-бириңиздерди жарасыздар. Бир удар менен жарыш салыш керек. Бир удар менен жарыш керек. Мурун мындай жакка турабы? Ал эми баары эле бышкан. Балким чийки жок болуп калышы да мүмкүн. Ким билер? Сүйлөштүк, Келиңиздер, отурабыз. Отургула. Ким баштайт? Бизден менин командаман ким баштайт? Келиңиз, улуулата отургузалам да. Башталдык ба? Биз баштайбыз. Сен Карашы, мен жигиттерим деле өзүмдөй эркек жешет. Отур. Коркпой эле алда башка бир жеп. Аны эмесе Катуу эле чап, колдорду койгула. Бир-бирден эле алмашабыз да, через. Бирден алышасыздар, Эме, чекесине шишка коюп койсун. Даярбызбы? Жумурткадай. Жумуртканы карабай туруп барып алабыз. Алып туруп, башына жараса сиз Чекеге. напарниктин, сиз напарник. Башына. Башына. Чеке шиш болуп калат. Жок, кармап туруп эле урасыз. Да, атыр деймен. Сен жалпагынан урсаң. Сүйлөштүкпү? Даярсыздарбы? Кимдин башы катыраак экен чогуу текшеребиз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сиздер даяр болсоңуздар, сыналгыга жакыныраак отуруңуздар. Жана күйөрмандар, кол чаалар жаңырыңыздар. Жебетову таймаш башталды. 3, 2, 1. Тандайбыз. Кеттик. Бирден тандайбыз. Жана силер айттыңар, бизди кенжеже, эркекче жашаганга үйрөткөн деп. Кандай эркекче ойноп бериңиздер. Жакындайбыз. Көзүңүздү карап. Жакындаңыздар бириңизге. Жакындайбыз. Каты. Барекелде. Мынакей. Экөөсү тең мынакей. Өгөтөң бышкан жумуртка экен. Келиңиздер, Жакшы, алмашабыз. Азырынча 0-0. Бул жака эле коюп коелу кайра ордуна. Азыр муну чогуу жейбиз кайра.
ушуларды эле алабыз, кумар деп коебуз. Кайра эле сынгандарды алалы деп. Кана алыңыздар. Карабайбыз. Аха. Көз Жакын. карап турабыз, көз карап Жакын, турабыз. жакын. Биринчи. Андай эмес, Биринчи коркутмай. Коркутуп. 1 2 3 кет. Баракелде, жакшы. Бышкан жумуртка экен. Көрдүңүздөр, мүмкүн биздин 10 жумуртка тең бышкан болушу мүмкүн. Эми Назира жана Гүлжан эже да. Андыктан келиңиздер. Биз капитан команда биз. Отургула, колдоо көргөзүп туралы. Силер кенжежеңер ошентип улууларга сүйлөгүлө деп үйрөтүп элет го. Эми айырмаланып экөөңөр тең эмес, алмак салмак. Бирден. Сүйлөштүкпү? 1 2 жана Айман жүзүп калабыз. Биринчи ким Ким баштайт? биринчи баштайт? Эне Эне бана цойлоп аласыңарбы же кандай болсо? Буяк баштай берсин да. Келиңиз, сиз алып туруп Көздү карап баштайсыз. турабыз, көздү карап. Баары чабасыңар да баштай эле бир-бир. Жакыныраак барабыз. Чаап алсын. Баракелде, Бышкан экен, дагы бышкан экен. Бышкан жумуртка экен. Бышкан жумуртка экен. Сиз тандаңыз. Сиз алабыз. Келиңиз, жакыныраак келебиз. Башыңызды берип койсоңуз. Бул бышкан эмес. Бышкан экен, жакшы. Акыркы попытка. Келиңиз, отурабыз. Финал. Азыр бул Дагы раундда 4 бар экен. болгон күч менен уруш керек. 4 бар. Бар. Силерге келет. Балдар, жигиттер, жебетобу. Сиздер өзүңүздөр айткандай эркекче ойногонго аракет кылыңыздар. Жөн эле акырын эле муну кыздарга ошо тарс эле чабыңыздар башыңызга. Азыркы айырмачылыгы болгон күч менен чабыш керек. Катураак. Катыраак чабыш Жумуртка керек. жалпайып кеткиче. Же баш сынып калгыча дегендей. Тандайбыз. Тандайбыз. Жакшы, эркекче чабабыз. Каты, коркпай эле. Катураак чабка. Алайла. Мо үндү уксаңыздар жакшы болмок дегенде. Деген. Эми буну жумуртканы кармап туруңуз азыр. Сиз сынбай калды. Эми сиз сындырып көрүңүз башка бир жумуртканы. Мына каты ат душ эле чапсаңар, бири-бириңерди аябай эле. Жакшы. Бул Бышкан экен. Алмаштыр, бөлөп алмаштыр. Кайра чабабыз. Катураак чапсаң Кайра катураак. чабабыз. Азыр мындай кылалы. Сиздин оюңуз боюнча бул Бышкан эмес. Бышкан эмес, Анда ордуңуздан туруп туруңуз. Муну алып турайын. Муну кармап туруңуз, эч жака кое бермей жок. Өзүңүзгө башыңызга урасыз. Финалга катышасыз азыр. Сиз да туруңуз. Өкүңөр отургула. Бул жигиттин айтышы боюнча могул жакта калгандар баары бышкан дейт да. Ошон үчүн азыр болгон күч менен урмай. Чын эле тура экен, тура эмес экен чогуу текшерет. Эгер экөө тең бышкан болуп калса, анда сиз бул жумуртканы өзүңүздүн башыңызга сындырасыз. Ооба. Кеттик анда. Алабыз. Ушундай оюндун шарты ушундай. Алабыз. Алыңыз. Четке урдум. Кой. Четке ур, акырын ур эмес, катыр. Жок, моякка уруш. Ошол жерге урабыз. Кана? Башыңызды түзүп бериңиз. 1 Биз урбаппыз да Санжар. Жакшы. Бышкан экен, Бул бышкан экен. Бул да бышыптыр. Бышкан экен, Уруңуз. Бышкан экен, анда болсо кумар өзүнө өзү жармак. Ооба. Мындайча деген элдин кичиги болгондон көрө иттин күчүгү бол деп коет го. Жебе тобунун кичиси экенсиз эми. Бул жумуртка бышкандагы болуп калышы мүмкүн. Жок, мо чийик экен. Чийки экен. Гарантияңыз бар, Башыңызга жарып көрүңүз анда. Башка жарбай эле койбоймун. Азыр мындай кылабыз. Сиз жарбай эле койбойму деген ордуна шустриттетпей эле койбойсузбу? Жөн эле ичип койбойлу. Жок, ичпей эле деле Жок, коюңуз. ичсе болот. Санжар мындан агып келет да. Агып келгенде ичсеңиз болот. Ошондо мына нере тозосуз да. Жок, моундай ал жалайт, сау. Азыр мындай кылабыз. Же өзүңүз сындырыңыз. Же болбосо бул жакта Гүлжан эже көрөбүз. Не факт Мен что сындат да, сындырайын, короче. Ал Же жакта өзүңүз башкача өзүңүз уруң. Жакыныраак келип алсаң. Сындыр дейт Жок, эркек. бул Каттуу. Мүмкүн ал бышкан жумурткадыр. Каттуу. Мүмкүн бышкан жумуртка. Тети камера карап туруп. Сүйлөштүкпү? 1 2 3. Келиңиз салфетка. Бул деген, Баары сиздики. бул живой гель. Бекер гел. Эме маска, чачка маска. бул деген сары блэк маска эмес, бул сары маска. Келиңиз мен Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Жебе тобунун мыкты жигиттери бүгүн бизде конокто болот. Бир кол чаап койсоңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Чолкаңыз туруп калат эми. Мынакей. Мынакей, көрдүңүздөр.
Карап коюңуз, мына көрдүңүздөрбү, кандай жумурткан менен чачыңыздарды кел десеңиздер ушундай сонун болуп калат. Митом алып кетти. Кыйнап атам, чачым түшүп атат дегендер бар болсо, башыңызга жумуртка жарыңыз. Анда биз жебетоуна белектерин берели, алдыга чыгып бериңиздер жигит. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Жебетоо сонун оюн куруп берген үчүн. Анда болсо урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин жебетоо аябай жакшы, кызыктуу оюн кылып берди, өзгөчө кумарыбыз. Анда болсо жебетоуна таттуу белекти тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Келиңиздер. Элем кумар, ыйлабай кой. Ыйлаба кумар. Болду эми. Сонун таттууларды беребиз. Анда болсо урматтуу теле көрүүчүлөр, жебетоо сиздерге эркин микрофон. Чоң рахмат сіздерге, барыңыздарга чоң рахмат, келип бергениңиздерге. Кезектен пайдаланып, абдан барысы жакшы болду. Биз жакшы оюн көрсөттүк деп ишенебиз. Жалпы кыргыз элимдин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз. Тынччылык, токчулук, ынтымак болсун Кыргызстаныбызда. Чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Бизди чакырып ушундай кыргыз элибиз менен жүз көрүштүрүп, мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге, анан мындай белекке чоң рахмат. Как раз мен иниме мындай сладкоежка да. Кумар сиздин кайрылууңуз. Кана кумар чыкканда. Чоң рахмат, bundan soň келбейм да. Тамаша. Жалпы жамаатыңыздарга албан ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы кыргыз элиме чоң рахмат. Ар дайым сиздерге бизди кыргыз элибиз менен жүз көрүштүрүп турганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бизден Кенже жекебизге чоң салам айта барыңыздар. Дагы бир жолу бизге куш келипсиздер. Жебетоонун колдоо, кол чагалар менен узата алмакчыбыз. Чоң рахмат жигиттер. Ортоңуздарда ар дайым ынтымак болсун. Кайрадан көрүшкөнчө. Сак саламаттарыңыздар. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Мээримге береке деп айтабыз. Эгерде кимде-ким мээримдин колунан барып, бетиңиздерди боятып, чачыңыздарды түздөтүп, сонун сулуу болом десеңиздер, мээримдин эшиги ачык. Айлана сен Гүлжайна келген кишилерге эле акыркы күнү ушундай бетке айтып эле укмуш суроолорду берип атасың, Эми баягы ичимдеги суроолордун баарысын сурап алганга аракет кылып атам. Анан азыркы келе турган конокторго дагы ушундай сонун суроолор дайындап, тим эле чыдамсыздык менен күтүп атам. Мен дагы бир-эки жакшы суроолорду даярдап койгом. Мен жакшы, жаман, өйдө ылдый суроолор дайындап койгом. Меники оң, сол, бийик, кыска ушундай. Слеза тиклей болгон. Анда болсо кийинки конокторду санжарып чакырып алалы. Аны Биз шашып атабыз. Сиздердин түшүнүңүздөргө караганда эле бүгүнкү берүүбүздүн меймандары, коноктору жалаң топтор чыгып атат. Ал эми азыркы чыга турган топ бул топ эмес, бул дуэт, белгилүү дуэт. Көпчүлүктүн өзгөчө үлгү катары мырзалар ушул дуэттин мырзасындай болом дейт, айымдар ушул дуэттин айымындай болобуз дейт. Деги эле мыктылардын мыктысы десек жаңылышпайбыз. Сахнада нон-стоп дуэти тосоңуздар. Ай, баракелде. Саламатсызбы? Келиңиздер, төргө өтүңүздөр. Non-stop. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Куш келипсиздер? Жакшы, сагынып турбуз. Биз дагы сиздерди сагындык. Сагынган үчүн кайра экинчи жолу чакырып атабыз 3-чү сезондо. Кандай жүрөсүздөр? Позитив. Жерди кыдырып, элди кыдырып коюп жүрөсүздөр. Ооба, мен аябай алыс отуруп атам сиздерге. Коркуп атасыңбы? Отурбайм, кичине жакыныраак. Жок, Кааласаң мас байга төшөк салып берели, жакын. Мындай да жерге. Кенен эле отурабыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, нон-стоп дуэти келип турат. Көпчүлүгү бизден суранып аткан нон-стопту чакыргыла деп, мына ошол күн келип турат. Деги эле жеке менин эжекелеримдин, кесиптештеримдин суроолору сиздер үчүн көп. Ыр болобу, дуэттер жөнүндө болобу, клип болобу, жана албетте эле сиздердин жыргал жашоо, жыргал лайфыңар жөнүндө дагы суроолорубуз бар. Эң алгач учурашып алалы. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Рахмат, баары жакшы. Сагынып турбуз. Чын эле жыргалайф тууралуу айтып кетсек, кыдырып жүрөбүз. Буюрса дагы бүткүл дүйнөнү кыргыз элибизге көрсөтөбүз деген максатыбыз бар.
Ассалому алейкум. Мен да учураша кетейин. Мен байкашыма караганда сиз биринчи жолу келгенде кыргызчаңыз бир аз аксап эле. Азыр жерди кыдырып, элди кыдырып, кыргызчаңыз так болуп калыптыр. Бул эмне себептен болду? Же кыргыз тилин окуп атасызбы? Албетте кыргыз тилинде китептерди окуш керек деп ойлойм. Азыр деле аракет кылып жатам. Кыргыз болгондуктан кыргызча өз тилибизди жакшы билишибиз керек. Сиздер мынакей башкаларга караганда чынында эле дуэт экөөңүздөр тең жакшы ырдайсыздар да. Мага ырдаган үнүңүздөр аябай жагат. Эмнеге ушу ырчылыктан качып туруп силер алпаруучулукка кетип калдыңар? Өзүңөр эмне силер негизи алпаруучулук? Силер эмнени калып атасыздар? Өзүңөрдүн жумушуңар жетпей атабы? Абдан кызыктуу кесиптер көп деп ойлойбуз. Ырчылык менен катары эле алпаруучу катары, актер катары да балким өзүбүздү дагы сынап көрөбүз. Убактыбыз болсо. Жок, негизи адамдар мындай көп кырдуу адамдар бар эмеспи? Биз ушундайбыз. Жок, мен билдим булардын эмесинчи. Дүйнө жүзү кыдырыш үчүн эле өздөрүн эле алпарчы кылып койгон ушундай. Ооба, жок, кандай эмес, бул дагы бир идея жаралып, ошондой болгон нерсе. Негизи кичи кезибизден мындай айта кетсек, бала кезимде кыялданчумун негизи ырдасам деп, анан теле алпарчы болсом деп. Мен анан ушундай да курстарга барчумун кичинекей кезимде. Анан ушул эмне жөнүндө кыялдансаң ошол да жашооңо сага мындай алдыңа чыгат эмеспи? Ошондуктан ушундай болуп калды да жашоо. Чолпондун дагы мисалы кээ бир кыялдары мындай экөөбүздүкү окшош да. Ошондуктан мисалы ырчы болуш, сахнада ырдаган, анан кийин дагы мындай эсимде бар да, мен 5-6 жашымда бир ушундай саякат жөнүндө программаны акыркы учурда саясат менен саякат бирдей эле. Анан кийин ушул программаны көрүп отуруп, мен да ушундай иштесем кандай сонун болмок деп ойлоп койгом. Анан кийин азыр ойлонсом, кыялдар чын эле орундалат экен. Ошондуктан эч коркпой кыялданыш керек. Ырчылык тууралуу айта кетейин. Ырчылык тууралуу биз албетте ал жерде унутпайбыз. Анткени ал биздин эң жакшы көргөн, эң жакын өзүбүзгө жакын бул кесип. Ошондуктан биз чыгармачылыкты дагы унутпай, ал эми саякаттоодон чындыгында мындай көп нерсе өзүңө тартып алат экенсиң. Албетте эле негизи биз айтып аткан нерселердин баарын эле түзгө-түз кабыл алган кажети жок. Бул азамат топтордон бирөө десек жаңылышпайт. Анткени чолпон тиги таланттуу адам бүт жактан таланттуу дейт. Сизде режиссер да окуган деп билебиз, мыкты актриса деп билебиз, ырчы жагыңызды көрүп атабыз, алпаруучу жагыңызды көрүп атабыз. Жана албетте эле мунун баары чогуу сөзсүз түрдө кыйынчылыктар менен чогуу келет. Ийгилик дегендейчи. Сизге чейин эле жебе тобу жалаң жигиттер келип кетти. Алардын дагы бир көйгөйлөрү менен, кыйынчылыктары менен сүйлөшүп кеттик. Бирок эми алар жалаң мырзалар болуп атпайбы? Мындай эркек жол тигиндей мындай деп туруп маселени чечип койсот жөнөкөй айтканда. Ал эми бирөөсү мырза, бирөөсү айым болуп атканда иштери кандай турат? Анткени мындай эркекче сүйлөшө албайсыңар да. Жок, эркекче сүйлөшүш жерин эркекче сүйлөшөбүз. Ал эми кызча болгондо мен келиңиздер анда кесиптештер, мен суроо берип кетсем. Ортобузда продюсерибиз бар, биздин менеджерибиз дагы бар. Чечилип аткан суроолор болгондо ошол адам чечет. Барекелде, келиңиздер анда дагы чыгармачылыкка басым жасабай, кичине өзүңүздөрдүн жеке турмушуңуздарга басым жасап көрөлү. Жеке турмушта кандай жаңылыктар бар? Сиздин деле жашыңыз уже үй бүлө курганга даяр убакка келип калдыңыздар. Качан үй бүлө курайлы деп атасыздар? Же бири-бириңиздерди ушинтип кызганып жүрө эле курбай каласыздарбы? Ар нерсенин өз убакыты болот деп ойлойм. Жашыңыз канчада азыр? 26. 26. Жаш турбайсызбы? Сиз жигитиңиз барбы? Эсиле секрет болбосо. Мындай ушундай суроолорго жооп бербейм, бирок бар деп. Жүрөгүмдүн ээсин таба элекмин. Таба элексиз. А сиздики Макс? Мен дагы негизи 24-төмүн башка суроо жооп. Кудай буйруган күнү мен да ойлойм. Нон-стоп дуэти. Силерге бир ситуация айталы, мындай ойлонуп табылган сюрреализм деп коелу. Концерт болуп атат. Чолпон биринчи сизге сурап кетели. Макстын бир девушкасы келди, сүйлөшкөн кызы келди. Репетицияга тоскоолдук кылып эле, сиз келип сүйлөшкөнгө тоскоолдук кылып эле, экөө бири-бирине тийишип эле сүйлөшүп атышат. Сизде кичине болсо дагы бир мындай кызгануу сезим ойгонобу? Кызгануу сезим ойгонбойт, бирок мен келип айтмакмын. Концерт бүткөндөн кийин өз ишиңерди чечип алгылачы, азыр иштеп алалы деп. Ушундай айтасызбы же? Концерт бүткөндөн кийин сүйлөшкүлө дейсизби? Жок, антпейм. Ушул эле суроо сизге Максат. Балким сөз түрдө деги эле мырза, адам, эркектер мындай собственник болуп, меники болуш керек, тигиндей мындай деп туруп
дуэттеги кесиптешик болсо дагы бир мырза келди 2 метрдик шкаф сүйлөшүп эле такыр мына чолпон ырдайлса братишка кое тур деп эле эме болсо кызгануу сезим ойгонобу сизден? Келем, мен келем, ама братишка токтоп тур дейт. Болсо ырдайын да алдында. Анда менде аябай намыс бар. Анан андай жерден эми сразу Алексей чакырып келем деп. Эрик Жок, албетте ал жерден биз ырдап бүтүп туруп анан кийин кайра улантышты сөздөр. Барекеле, ушул эле сурооңуздарга мен кошумчалап кетейин. Экөөңүздөр такыр бири-бириңиздерди кызганбайсыздар. Такыр. Мен мисалы мына жанында Санжар иштеп атат. Азыр Санжарды келип бирөө мындай мишат эте турган болсо мен жакшы эле айтам да. Даже кызганганга чейин барам. Барып турчу. Биз жумуш кылып атабыз. Эмне эле бизге тоскоолдук кылып атасың деп мен кате эле айтам. Экөөң ушунчалык экөөң бири-бириңерди жек көргөн характериңер бардай сезилет да магачы. Ушунчалык жек көргөн. Болбосо жанындагы кишини любой киши бир аз да болсо кызгануу сезим болуш керек. 5 жылдан бери чогуу жүрөсүздөр. Ушунчалык кайсы характериңер жакпайт бири-бириңерге? Айтам да. Мына мүмкүнчүлүк келди. Эми айта алайын азыр. Тамаша. Жок, ачык айтып, ак сүйлөгүлө, эркекче жооп бер. Эркекче жооп берейин. Эмнеси жакпайт чолпондун? Карасаң мени. Мына бул жерде онтуп караган жер. Жок, чындыгын айтканда, жек көргөн сапатың болсо, иштей албайт да болушуң керек ал сапатына улам эле мындай такалып. Жек көргөн сапат деле жок, балким бир аз күттүрүп койгон жерден, же мен да аябай кичине мындай эмемин да, мындай капризный, вспыльчивый деген кыргыз тилинде кандай болорун? Жинди. Жинди чалышыракмын бир аз. Жиниңиз бат келип. Жинибиз бат ойгонот. Анан ошондой эле учурлар болуп бири-бирибизди мындай бир доли секундага мындай жек көрүп калбасак, кандай деле жек көрүү жок. Ушул сиздер иштегениңиздерге канча 6 жыл болду деп атасыздар, дагы канча жыл чогуу иштейбиз деген жакшы оюңуздар бар, же болбосо по контракту. Контракт менен. Мына туугандар, контракт чёрным по белому деген. Жок, негизи дагы пландар бар, бүтө элек иштер бар. Ошондуктан ал бир ишти бүтүрүп туруп анан башка ишке аттаныш керек. Ошондуктан биз өзүбүздүн иштерибиз, өзүбүздүн жерлерибиз ушул жерде. Жеке мен негизи өзүм көргөм, силердин акыркы концертиңерди. Болду, бүттү. Продюсер менен иштеп бүттүк. Ушунча убакыт иштедик, кыйраттык, жыргаттык, болду, рахмат. Чын, серьезно эле болду. Бүттү. Эртеси күнү жок, бүтпөп калыптыр. Эмне болду? Ошол ситуация тууралуу да айтып кетели. Биз буга чейин 3 жылдык келишим түзгөнбүз биздин продюсерибиз менен. Ошол убакытта келишим бүтүп калды. Анан кийин 3 жыл өттү. Анан кийин биз сүйлөшкөндө айтты да, эми азыр концертти берип алалы, анан кийин сүйлөшөбүз. Бирок ушундай билдирди, балким бүтүп калат деп. Биз чын эле ушундай болот деп ушундай сезимдер менен эле жүрдүк. Концерттен өзүңүз көрсөңүз деле биз мындай жаш акканга чейин жеткен. Чын эле 3 жылда мындай жакын адам болуп калат экенсиң, анан кийин сүйүктүү кесибиң болгондуктан дагы башкача болот экен. Анан кийин концерт бүткөндөн кийин ал адам бизге айтты, мен силерден тышкары дагы көп иштерим бар, силерге мындай көп убакыт бөлө албай жатам. Ошондуктан мындай өзүңүзгө силерге да жакшы болот, мага да жакшы болот, башка адам менен келишимди кайра түзүп иштешип кетели деп. Ошондо биздин менеджерибиз Эрик колун көтөрүп туруп мен болом деди. Ал адам да бизди абдан жакшы билет. Биз биринчи сахнага чыккандан баштап эле биз менен, ошондуктан ошол адам менен азыр Эрик ушу сиздердин стилиңиздерди, кийген кийимиңиздерди, ырдаган ырыңыздардын бардыгын ошол тандап берет да? Биз азыр мындай бир мамилебиз башкача кичине өзгөрүлдү. Биз азыр баарыбыз чогуу бир командада иштейбиз, баарыбыз чогуу чечебиз. Бирок албетте продюсер болгондуктан эң акыркы сөз Эрик. Экөөң дуэт болуп ырдап жүрөсүңөр, мүмкүн өзүңөрчө дагы, өзүңөр деле мындай сахнада башка, Макс башка, Чолпон башка көрө аласыздарбы? Ошентип иштегиңиздер келеби же ушуну чогуу эле иштейбиз деп ойлойсуздарбы? Биз ал тууралуу көп деле ойлонбой элебиз. Азыр биздин алдыбызда койгон жакшы бир максаттарыбыз бар. Буюрса аларды бүтүргөндөн соң жаңы пландарды, жаңы максаттарды коербуз. Ал эми пландар тууралуу айта кетсек, буюрса жакынкы арада Баары бир сени сүйөм аттуу жаңы жарык көрдү. Жагат деп ишенебиз. Анан дагы жакынкы арада клип тарта баштайбыз. Анан 2017-жыл болуп атат. Албетте жаңы жылдын алдында элге аябай жакшы бир майрам тартуулап
куттуктап дегендей. Анан эми 2017-жылдын башталышында буюрса Жыргалаевды дагы улантабыз. Буюрса жаңы жерлерди көрүп, элге тартуулап, ошондой эле өзгөчө клип күтүлөт. Биз тараптан жакшы бир идея топтолуп атат. Буюрса 2017-жылдын башында көрө болосуз. Макс Чолпон нон-стоп дуэти канчадаган көп миңдеген адамдардын сүйүп күтүп көргөн дуэт сиздерсиздер. Бул ачык, айкын, муну концерттерден көрүнүп атат. Ошол эле фидбектерден байкап окуса болот. Прогнозуңуздар боюнча, оюңуздар боюнча, бул эми жашоо, бул тагдыр. Буюрса Татынакай Ажарлуу Чолпон эртең бирсү күнү болбосо дагы бир жакынкы эле күндө статус өзгөрөт, эне курагана болот, сиздердики өзгөрөт. Ошоң менен нон-стоптун тагдыры кандай болот? Сиздердин оюңуз боюнча нон-стоп канча жыл дагы жашайт? Биздин кыялыбызда нон-стоп төлүк болсо жакшы болмок деп, биз кеткенде деле башка жакшы таланттуу Айым мырза келип сиздердин ордуңузда буюрса, ооба, бизде анда ал тууралуу дагы мындай кичине болсо дагы мындай пландар бар. Негизи нон-стоп деп 6 жыл билинбей эле өтүп кетиптир. Мына Чолпон экөөбүз ырчылыкта, алпаручулукта, кинода тартылып көрдүк. Анан негизи нон-стоп деген бул бренд катары эле эсептелип калды. Билбейм элдерге кандай, бирок бизге ошондой негизи бренд катары. Ошондуктан биз ойлойбуз, Кыргызстанда негизи балким мага бир чети менен окшошуп кеткен, менден ашып кеткен, Чолпонго окшошуп, эми негизи таланттуу адамдар көп. Келбети болобу, таланты болобу, негизи ушундай бир жакшы бир дуэтти улантып кетсе да аябай жакшы. Демек, нон-стоп бул Максат менен Чолпон эмес, нон-стоп бул отдельный башка эле бир дуэт, бренд. Бирок бүгүнкү күндө Максат менен Эң башкысы сиздер. Анда түшүнүп алдык. Анда Кыргызстан сиздер үчүн эмне деген суроого биздин түнкү шоу программабыздын, долбоорубуздун эң бизге жаккан сурообуз ушул. Кыргызстан бул биздин келечегибиз. Кыргызстан бул биздин демибиз. Биздин мекенибиз, сиздин мекениңиздер өркүндө берсин. Өсө берсин. Баракелде, чоң рахмат. Нон-стоп дуэт болуп кеттик. Сүрөткө түшөлүбү? Узун кийинип деген комментарийди окуйлубу? Ооба. Өткөндө кыска кийип келгенсиз, Ооба. Туруп түшөлү, бардыгыбыз бата тургандай кылып, канакей. Ошондо. Кол чаап койсоңуздар болот. Капталынан мындай кылып ошондо батабыз. Анда эмесе селфи келиңиздер. Чоң рахмат. Анда эмесе сүрөттү сөзсүз түрдө кирип окуп, байкап жооп берип койсоңуздар мыкты болот. Сахнага чакыралы, сиздер үчүн даярдаган оюнубуз бар. Кол чаалар жаңырсын, нон-стоп сахнада. Гүлжайна айым айтып кетти, жана бийчилер болуп атканда Макс айтты, дароо мен мурун бийчилем деп, азыр деле бийлеп атам дейт. Канчалык деңгээлде нон-стоп дуэти би дүйнөсүндө, музыка дүйнөсүндө мыкты экенин чогуу текшеребиз. 3 түрдүү жанрдагы музыка болот. Шарт жөп жөнөкөй, ошол музыка, ошол эл кандай бийлесе, дал ошондой бийлегенге аракет кылыш керек. Образга киребиз, эмоциялар, харизма, отдача дегендейчи баарын эми сиздерге үйрөткөнүн кажети жок. Эң алгачкы би орустардын калинка дегени. Эстейбиз. Байыркы Советтер Союзу кезинде кинолордогу бийлеген эле би, бирок азыр нон-стоп дуэти бийлейт. 1-2-3, кеттик. Кеттик. Алдыга келиңиз. Баракелде. Санжар, эч ким байкап алды, биз байкап алдык. Бактачы, Чолпон өзгөчө мондой кол менен сомго атпады. Мондай эле. Юбкасынын астына буту лизгинка билип отуруп. Бизге көрүнбөй калды. Ошондой. Экинчи би азыр баарыбыз чогуу жаш кезекке көз ирмем атабыз. Жаш кезекте эстегенде эле сөзсүз түрдө Болливуд кино тасмалары ойго келет. Индия би, бирөөңүздөр Жими, бирөөңүздөр Ача. Азыр мен силерге терек таап берем. Сиз келиңиз чоң бак болосуз. Менби? Артыңызда жашнатындай бак болупчу, мындай болупчу. Ким жашнат мен апым? Билбейм, азыр экөөбүздүн бирөөбүз жашнат да. Сиз та бул жакта бир бак болдуңуз. Бирок сиз алмасыз. Эжеке жөнөттерек сизде алма өсөт. Менен алма алып жегиле. Индия нон-стоп, только мунусунда аябай образга киргиле. Индия би, кеттик. Мен
эле билип калды нон стоп дуэтине ким индийский кино көрөт, ким көрбөй турганын. Жок, көрбөйттөн дагы чындыгын айтсам мен кандай эле движениялар. Сиз биге барчысыз да, нону. Ушундай эле. Сен ошентип келишиң керек болчу монда. Индияны элестеттим да, эмне эле мынтип Египет болуп кетти. Анын окшош болгон. Монсуң башка болуп кетти. Монт эле. Эжеке, мындай кылбайлы, буга чейин мындай боло элек, бирок сиз азыр Макска жардам бериңиз. Көргөсүн. Бирок мындай кыласыз, Индия эркектери кандай билесе? Мужской партияны сиз көргөзүп бериңиз. Сиздики бак окшоштот эжеке, сон болду. Сонун фирменный бак болот. Мына мондай кыласың, чопуна. Мен Баракелде. Анда өкөр чогуу болом. Чолпон. Командный би, нон-стоп. Сиз ким болосуз? Сиз бак болосуз да анда. Мен жанагы эме бар го, ар дайым кечип калган полиция. Бүт нерсе бүткөндө мен келем, деп эмне болду деп келип калам. Нон-стоп жана нон-стоп эмес. Кеттик. Келесі, конкурстун 3-чү бөлүгүнө өтө берели. 3-чү бөлүгүнө өттүн деле келбей калды. 3-чү бөлүгү сүйүү бии, танго. Танго, бияктан баштайбыз. Кана сүйүшкүлөчү көрөлү. Биз ошо максатка жете албайбыз. Биз ушу сүйүү жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Танго, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн. Сиздер үчүн. Досум, сен үчүн. Мен Тосогула, максат, чолпон, танго, кеттик. Мен кечирим сурайм. Кечирим, токтотуп койдум. Бу бин токтотпосом акырынан бара могу танго күрөш болуп баратат. Жок, Санжар. Коркотпаймынбы? Максат чолпону көтөрүп чабый берсин. Жөндөн жөн жерден азыр. Санчик дагы бир нерсени айтып коелу. Экөөңөр мындай сүйүү бийин эмес, мындай урушкандар бийини нормально билет. Танго деген страстный бий да. Баары ошондо делечи, мындай бири-бирине болгон көзүндө чачат экөөң мону. Сүйүктүү меймандар, мына. Өзгөчө жүрөктөн чыккан сөздөр жүрөккө барат демекчи, жүрөктөн чыккан бийлер дагы жүрөккө барат деген сөз бар болот деп ойлойбуз. Мен оюмча теле көрүүчүлөргө дагы, мага дагы аябай эле жакты, экөөңүздөр аябай жакшы бийледиңиздер. Сиздерди жакшы маанай тартылаганы үчүн сиздерге биздин атыбыздан жана ата фирмасынын атынан сиздерге белек тартылып коюуга уруксат этиңиздер. Аны эмесе жашооңузда таттуу болсун деп ата кондитердик фабрикасынан сиздерге бул белектерди айталы. Аны эмесе эркин микрофон келиңиздер. Бардыңыздарга чоң ыраазычылык, чоң рахмат, жакшы маанайга чоң рахмат, көрүүчүлөргө чоң рахмат. Буйруса келе жаткан жаңы жылыңыздар менен кыргыз элин дагы чын жүрөктөн куттуктап кетели. Бардыгы ойдогудай болсун. Баары жакшы болсун, кыргыз элибизде тынччылык болсун. Сиздерге дагы ынтымак, ар дайым көпкө жашаңыздар, бар болуңуздар. Өмүр бою ушул нон-стоп дуэти өмүр бою төлүктүү жашаганга Кудай насип этсин. Дагы бир жолу куш келипсиздер.
келип туруңуздар. Жашооңор жыргал болсун, жыргалайф болсун деп туруп, нон стоп дуэти бизди алып кетти. Кол чабар. Чоң рахмат. Көрүп туруңуздар. Süt koşulgan nazikten, vafli şokolad kantıran, birlikte işte tam şandır, argın kavat kubanı. Буренка, там шандырганда. Гүлжайна, мен көйнөгүм кандай экен? Сонун экен. Алена мага белек катары берди. Кыздар, бардыгыңыздар Аленага барсаңыздар, ушундай сонун көйнөктөр келиптир. Дарегин тезирээк сиздерге айта коеюн. Караван Сода борбору 1-кабат бутик 6Ага барсаңыздар, мондай көйнөктөр бар экен. Менин көйнөгүм жакты? Сонун экен, карачы. Меникине караганда анча эмес экен. Кандай гана керемет көйнөк, сонун көйнөктөр. Бул эми молодежный болуп атпайбы бираз? Ошондуктан урматтуу айымдар, баарыңыздарды кимде-ким эгерде кандай фасондогу, кандай стилдеги көйнөк табам десеңиздер, Курчак магазинине кайрылыңыздар. Карачы, мен ушусын жей эле келем да. Ачып ушул жерин жеп алайынчы. Ай, 39 нерсе коркуп туруп. Эмне болсо да ачып жейм барыбырчы. Сен жебейсиңби? Жейм, мага бөлүп берди. Тек өзүң арчып алчы, өзү кичине эле. Берчи мага деле эмне? Койчу. Аны деген кичине эле өрөйүн анда, эми? Ой, нана. Мынакей урматтуу туугандар, көрдүңүздөрбү? Кандай керемет даамдар. Мен күн сайын ушул атанын таттууларын жебесем тура албай калчудай болуп калдым да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга үйүңүздөрдө ушул ата кондитердик фабрикасынын сонун таттуулары үйүңүздөрдө болушун каалайбыз. Же кой, семире кой. Кантип тамаган өтүп атат. Берчи. Асманга жөлөк болгон тоолор менен, аламда бейиш жерим биздин мекен. Акбил арнамыз туу эли бизди, алато алтын бешик ал дейлеген. Элибиздин байыркы улуу элдин, эркиндик асабасын желбиреткен. Эрманаз батыр баштап дала эрлер, эзелтен ата журтту сактап келген. Кыргызстаным менин мекеним, Кыргызстаным сенин мекенин, Кыргызстаным өркүндөй бергин, Кыргызстан деп жашап келем мен. Жалалабад таластай жер бар бекен, асманга жөлөк болгон тоолор менен, аламда беш жери биздин мекен. Ар дайым кыргыз жери, Коргон элден Акбил кыргыз эли. Kırgızstanım, Kırgızstanım, menin Kırgızstanım, Kırgızstan dep yaşap gelemin. Ay, ay.
Кыргызстаным Менің мекенім Кыргызстаным Сенің мекенің Кыргызстаным Өркүнді берген Кыргызстан деп жашап келемин Күч бирдикте демекчи бүгүнкү эфирибизге келген меймандарыбыздан, бүгүнкү эфирге келген коноктордон билинип калды. Бири-биринен аябай айырмаланып турган учурда дагы чогуу бириккенде мыкты бир топ болуп, мыкты бир күчкө ээ болушканы. Урматтуу кадырлуу биздин күйөрмандарыбыз бизди көрүп бүгүн жакшы бир дем күч алдыңыздар болуш керек. Жакшы жатыңыздар, бейпилтүн. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кийинки ишембиде кайрадан жакшы маанайда жолукканча бар болуңуздар. Биз ар дайым сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө 100% кепилдик беребиз. Салам Кыргызстан, сиздердин кызматыңыздарда Гүлжайна, Назира жана мен Санжар. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Бүгүнкү биздин коноктор жөнүндө сүйлөй берем. Кандай ойда калдың? Мен баштайм эле. Баштабаганда менекен. Биринчиден баштайм. Өткөн эмеде 6-күнү сен айтпай койдуң эле, мен айттым эле, сен айтпай. Мен жакшы эле айтам. Бүгүнкү жанагы 4-өө келген биринчи эмне эле? Атым Жебе. жебе мен жады ком. Жебе айтканда, жебе тобу. Эмне болду? Келип эмне болмок эле? Тиги үйлөндүм деп мактанып коет. Үйлөнгөн элдин баары билет турабы? Ана берки үчөө биз бойдокпуз. Ана негизи булар өлө кенжечеден коркот окшойт, Вообще эле биз жамандай албайбыз. Ана мындай өтүн алат окшойт го кенжече чамасы. Ошондой көрүндү. Ошондой мындай көздөрүнө байкасаң мындай көздөрүнүн ичинде коркуу сезими турат да. Мен да байкадым. Байкадыңбы? Ооба. Ошону жана экөө эле жооп берип турган кенженин жаман жагын айтып койсо, жок деп кечке эле жакшы жагын айтат. Жакшы, өлө паткалиндер экен, Эркек деле болбойбу анан. Ким эле биз эркекче деп коюп турган. Эркекче деп туруп анан аял чыш кое берет экен, Анан аттары дагы мындай эки маанилүү болуп атпай карасаң, жебе деген бул жанагы мындай жаады, жаанын огун. Жаанын огу. Жаанын огун жебе. Булар барып сайлап коюп жеке. Бир нерсени жебе дегендей да, ушундай да угулат. Баары суга окшойт, жебе. Берки нон-стоп айтып кой, нон-стоп. Кудай, тигизин отурганга тишинин баарын байлатып алып Беркинин отурганыча. Күчүп кете тургансың, шашылып бир жака автобуска калып кала тургансың. Максты көрдүм да, четтине отуруп алып, мен алыстан көрдүм. Максты мен мурда жакшынакай эле билем да, бул бийлеп жүргөндөрдү билем. Анда тим эле "Здрасте" деп акырын сүйлөчү, азыр тим эле Жиргаллаевди алып барып, ырдап, бийлеп тим эле өзүнчө мындай булат депутат турган. Андай деп, монтип келип, тарс жооп берип. Экөөчү мындай айтып. Адам өзгөрөт деген ушул эле. Мен карасаң, тиги экөөчү бири-бириңер сүйөсүңөр билсек деле жок дейт, жакшы көрөсүңөр билсек деле жок дейт. Ушу экөөнүн өлө бири-биринин косяктарын билет да. Ошон үчүн экөө тең шимшик экен. Бүгүн аңдыбайлыбы? Ошолорду. Жүрөм ошолор эртең барып аңдып калабыз. Кайра кылышар экен, эмне кылышар экен.